Yaşım 45, 15 yaşından kandan kulak yapıp benim için oşalım diye uşulak kaldı. Şimdi fakanlara kayak benim bakalım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан Алжардан Кайрымбулук фонду. Жогоруда көргөнүңүздөр Орозова Нишанбүбү эжебиз. Бул эжебиздин тубаса таңдайы жок болгондуктан бул эжебиздин жашоосу жөнүндө сиздерге кыскача өзүм айтып өтөйүн. Бул эжебиз жаш маалында 15 жашар кезинде бийиктиктен түшүп кетип, белин оорутуп алган. Андан соң өзү жалгыздыкта ата эненин мээриминен алыс чоңойгондуктан белин өзүн көрсөтүүгө мүмкүндүк болгон эмес. Бүгүнкү күнгө келип эжебиздин жашы 45 болсо дагы ушул оорунун айынан турмуш көргөн эмес. Андан соң бүгүнкү күнгө келип жакшы баса албай калган. Үй оокаттарын жөрмөлөө аркылуу кылат. Мисалы жөрмөлөп барып тамак жасап, жөрмөлөп барып иши ашып ошондой болуп калган. Бул эжебиз өзү Кара-Балта районунда болгондуктан биз өзүбүзгө Сарамжалдуулукту макул көрүп, ал жактан видео съемка тарткызып, бул жактан биз кошумча кылууну туура көрдүк. Бул эжебиздин дарылатуу максатында биз Кудайбердиев Алтынбек агабыз менен сүйлөшүп койгонбуз. Ал бизге акысыз дарылап бере турган болду. Ушул Алтынбек агабыздын кылган иштерин YouTube'да көрсөңүздөр болот. Биз ссылканы астына комментарийсына калтырабыз. Сиздер көрсөңүздөр болот. Мына ушул агабыз акысыз дарылап бере турган болду. Бизден кете турган нерсе бул эжебиздин томографияга түшүрүп, андан соң жатаканасын камсыздоо. Буга томографияга 6000 сом кетсе, жатаканага көбү менен 4000 сом кетет. Жалпысынан 10000 сом. Бизге 15 000 акча болсо, ушул эжебиздин көрсөтүп дарылатканга кеңири мүмкүндүк болот иншалла. Алмазбек Алтынбек агабыздын айтуусу боюнча бул эжебиздин оорусу аябай өтүшүп кеткен, бирок аракет кылып көрөм деп айтты. Биз деле аракет кылып көрсөк деген максатыбыз бар. Бүгүнкү күндө кимдир бирөө тойго шашып жатса, кимдир бирөө кафеге шашып жатат. Бул Нишанбүбү эжебиздин үйүнө болсо андай нерселер жок. Бул эжебиздин койгон алдына максаты басып калсам гана деген ой менен жашап жүрөт. Мына биз өзүбүз басып жүргөндөн соң мына ушул басуу урахатын башкаларга да бөлүшсөк деген сөздү айткым келип турат. Анткени бул ишке 10-15 сом биз үчүн эч нерсе болбогон 10-15 сом акчабыз менен башка бирөөнүн жашоосун балким келечегин өзгөртүп жиберебиз. Биздин бир кубанычтуу жагыбыз элдерге жардам берип жүргөн болсо, кайгыра турган жагыбыз мына ушул муктаждардын саны үзүлбөгөндүктө. Биз видео съемка чыгаргандан соң 3 күн көбү менен 1 жумага чейин жарыя жиберебиз. Мына ушул 3 күндүн ичинде бизге 10 000, 15 000 сомдон 20 000 сомго чейин акча топтолот. Айтайын деген сөзүм, ар бир инсан бизге 15 сом, 20 сом жана 1000 сом, 2000, 5000 сомго чейин которгондор бар, колдоо көргөзүп эжелердике. Мына ушул сиздер дагы 5-10 сом акчаңыздарды аябасаңыздар, ушул эжебиз басып калса гана деген ой менен жүрөбүз. Сиздерге да Алла разы болсун. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.